Кыргыз прокуратурасы түзүлгөн күндөн тартып Мыйзам сакчысы делген прокуратура тармагына 100 жыл толду. Түзүлгөндөн тартып Кыргыз прокуратурасы башынан далай кысталыш заманды баштан кечирип, ага карабастан мамлекеттин жана коомдун укуктук негиздерин бекемдөөгө чоң салым кошуп келди. Натыйжада прокуратура органдары ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүгүнө, мамлекеттик бийлик органдарынын тутумундагы ээлеген ордуна жараша өлкө конституциясында өзгөчө макамга ээ орган катары бекитилген. Бүгүнкү күндө прокуратура органдары бирдиктүү, борборлоштурулган система катары жарандардын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылууда Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөөдө негизги ролду ойнойт. Укук коргоо органдарынын ишин координациялоо менен бирге прокуратура кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөшүп, өлкөдө мыйзамдуулуктун, акыйкаттуулуктун үстөмдүгүн орнотуп, укук тартибин чыңдоо жаатында талыкпастан аракеттенип келе жатат. Ушу тапта прокуратура органдары натыйжалуу иш алып барууда десек болот. Мыйзамдардын аткарылышы боюнча жалпы көзөмөл багытында 20 миңдей укук бузууларды аныктап, аларды калыбына келтирүү боюнча прокурордук чара көрүү актыларын киргизип, жарандарыбыздын укуктарын коргоп, мамлекетке келтирилген миллиарддаган зыяндардын ордун толтурууга чоң салым кошууда. Сиздер алдыңыздарга коюлган милдеттерди мындан да ыкчам жана сапаттуу аткарасыңар деп мен терең ишенем. Өлкөдө масштабтуу кайра куруулар ишке ашырылып, укуктук мамлекеттин негиздери ырааттуулук менен бекемделип жаткан шартта прокуратуранын ролу жана мааниси өсүүдө дейт мамлекет башчысы Садыр Жапаров. Өз кезегинде тармакка колдоо көрсөтүлүп, материалдык техникалык базасы бекемделип, кызматкерлердин социалдык шарттары жакшырууда, коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүрүп, бул жаатта атайын стратегияда бекитилди. Баш мыйзамга ылайык адам укуктары менен эркиндиктери Кыргыз Республикасынын баалуулуктарына кирет. Сиздер карапайым жарандардын укуктарын жана мамлекеттин кызыкчылыктарын натыйжалуу коргоого, Кыргызстанда укук талаасынын бирдиктүүлүгүн камсыз кылууга жетишип, терроризмге, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө тийиссиздер. Мен сиздерди жарандардын, айрыкча калктын социалдык жаткан аялуу катмары тууралуу кеп болгондо, алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын этибарга албоо фактыларына ыкчам, так жана токтоосуз жооп кайтарууга чакырам. Албетте, мунун бардыгы прокурорлордон жогорку кесипкөйлүктү, күчтүү, эркти, биримдикти жана принциптүүлүктү талап кылат. Ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөрдө кылмыштуулукка каршы күрөштө жана коомдун аң сезиминде кылмыш ишин козгоодо ылгап мамиле жасоого жол берилбейт деген принциптер бекем орношу керек. Мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө катуу болушу кажет, ошол эле учурда адилеттүү да болууга тийиссиздер. Ар бир кылмыш ишинин артында адам тагдыры турганын эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар бир кыргыз жаранын урматтоо, анын укуктары менен эркиндигин камсыз кылуу Кыргыз прокуратура органдарынын ишмериндеги артыкчылыктуу милдеттерден болушу зарыл. Кыргызстандын прокуратура органдарында өз катарында коррупцияга жол бербеген, тазаланууну камсыз кылган, кесипкөй кадрларды кынтыксыз тандай алган, таза, ак ниет кызматкерлерди өстүрө билген мыкты система түзүлүшү керек. Прокурордук көзөмөлдүн так жүргүзүлүшү менен бүгүнкү күндө жекешкерлердин мыйзамдуу кызыкчылыктары ишенимдүү корголууда, деди мамлекет башчысы. Бюджеттен урдалган миллиондор мамлекетке кайтарылууда. Башкы прокурор Максат Асаналиевдин айтымында быйылкы жылдын 9 айында коррупцияга каршы күрөшүү жана бюджеттик каражаттарды кымырып алуу фактыларын текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик казынага 20 миллиард сомдой кайтарылган. Биздин эң негизги максатыбыз ошол мыйзамдардын аткарылышын так жана бирдей аткарылышына көзөмөлдү күчөтүү, адамдын жана коомдун мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо боюнча ишибизди күчөтүү, андан сырткары ушул коомубузда болуп жаткан терс көрүнүштөр, бул коррупцияга байланыштуу кылмыштар, андан башка негизи эле кылмыштуулук менен аеосуз күрөшүүнү күчөтүү. Замандын өнүгүшү менен прокуратура тармагына жаңы чакырыктар менен кошо жаңы мүмкүнчүлүктөр да ачылууда. Кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөшүп, өлкөдө мыйзамдуулуктун, акыйкаттуулуктун үстөмдүгүн орнотууда мыйзам сакчылары учур талабына жараша аракеттерин күчөтүүлөрү зарыл. Бүгүн заман өзгөрдү, турмуш өзгөрүп атат. Техниканын баары абдан көп болуп атат. Ошол эле убакта искусстволук интеллекттер өнүгүп аткан заман. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү заманда прокуратура креативдүү болуп иштегенге абдан аракет кылыш керек. Анткени бүгүнкү күндүн талабы абсолютно такыр башка. Мына ошого ылайыктап кадрлар дагы даяр болсо,
турмуштун агымына ошол прокуратурага келип иштеген кадрлар ошону аракет кылып, эң негизгиси адилет болуш керек да. Бүгүнкү күндө жаңы талаптар өнүгүүсү менен ошол эле динамикалуу түрдө өсүшү прокуратурага абзел. Азыр биз ошо 100 жылдыкта өткөндү эстеп, жетишкендерди эстеп, азыр жаңы ой жүгүртүүгө баягы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө да. Мына азыркы бийлик келгенден баштап мына прокуратура органдарына коррупция күрөшүүдөгү координациялык иштерди ошо прокуратурага жүктөлгөн. Мына ушул иштердин баарын, чоң иштердин баарын жасап атат. Эми ийгиликтерден көп, кыйынчылыктар да болгон билесиздер. Өзгөчө жанагы жаңы түзүлүп 20-жылдарда ал мамлекет өзү ушундай кыйын абалда турган, ошол кезде дагы мына баары түзүлүп келип, мына азыр бутуна туруп бекем. Өзүңүз айткан техникалык жактан булар азыр баардык жанагы имараттар сонун техникалыктар жактан мына азыр прокурор, жаш прокурор, генеральный прокурор абдан тың, өзүнүн ишин мыкты билген адамдардан мына коюлуп атат. Эми мен ойлойм, ушул только ийгиликтерге өбөлгө болот деп ойлойм. Учурда заманга жараша ар кандай чакырыктар арбын жана алар улам көбөйө берери турган иштешет талдоочулар. Андыктан мыйзам сакчылары терроризм, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүүдө ар бир учурду көз жаздымда калтырбашы кажет. Иш-чара прокуратура органдарынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган концерттик программа менен коштолду. Акмарал Сабаттар, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.